Тоолуу облусубуздун аймагына жаздын келиши менен салт болуп калгандай айлана чөйрөнү тазалоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү боюнча ар бир аптанын соңунда ишембиликтер өткөрүлүп келет. Ал эми быйыл болсо Кыргыз Республикасынын жогорку соту Жашыл сот аталышындагы акция уюштуруп, жергиликтүү соттор арасында сынак жарыяланган. Аталган акциянын алкагында Нарын облусундагы жергиликтүү соттор жаздын келиши менен өздөрүнүн имараттарын жана имаратка тиешелүү участкаларын тазалап, эми көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин кыйгач баштап жатышкан. Айтмакчы, Жашыл сот аталышындагы бул акция Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын демилгеси менен уюштурулуп, анын максаты айлана чөйрөнү тазалыкты кармап сактоону, жаңы көчөттөрдү отургузуп, жашылдандыруу, көрктөндүрүү жумуштарын эл арасында жайылтууга чакырылган. Ал эми бүгүн Нарын облустук сотунун эмгек жамааты ишембиликти улантышып, өздөрү эмгектенген имараттын тегерегин иретке келтирип, актап сырдоо жумуштарын жүргүзүштү. Жашыл сот акциясы ошол айлана тегеректи тазалоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, анан албетте ошол иштеген иш орундарын ошол тазалыкта кармоодон, анан эми негизгиси баягы кыргызда айтылат го, ошол эшигин көрүп төрүнөт дегендейчи. Анан кай жерде баягы тазалык, кай жерде тартып болсо, ошондо менимче баягы иш өнүгүү болот деп ойлойбуз да. Анан бүгүнкү күндө ушул Нарын облусундагы жергиликтүү соттордун баардыгында тең ишембиликтер уланып атат. Быйылкы сот тутумундагы ишембилик өткөн жылдардагы ишембиликтерден айырмаланып, айлана чөйрөнү тазалоо, жашылдандыруу жумуштарынан сырткары да имараттардын ичин актап сырдоо сыяктуу ички жумуштар да бир катарда аткарылып жаткан. Айлана тегерегибизди көрктөндүрүү, жашылдандыруу ишембиликтерди өткөзүү болуп турат жылына элечи. Быйыл ошол кичине күн суук болгондугуна байланыштуу кичине кечирээк баштап атабыз. Ушул өзүбүздүн отурган бөлмөлөрүбүздөн баштап сырдап, тазалап, тегерегибиздин баарын актап, гүл отургузуу иштери болуп атат. Башкы региондорго салыштырмалуу жаз Нарын облусуна дээрлик 1 айга кечигип келет. Сот тутумундагы ишембиликтер ушуну менен эле токтоп калбайт. Аба ырайынын жылышы менен даярдап койгон жерлерибизге ар кандай гүлдөрдү отургузуп, уруктарын себебиз. Демек, жашылдандыруу иштерибиз дагы уланат, дешти бизге сот кызматкерлери.